Өлкөнүн башкы банкы 2024-жылды рекордтук киреше менен жыйынтыктап 45 миллиард 695 миллион сом таза киреше тапты. Бул каражат мамлекеттин бюджетине которулганын Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйында журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Төрага каражаттын басымдуусу мамлекеттик ипотекалык компанияга бөлүнүп берилерин, ал эми калган сумма өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө жумшаларын айтты. Бұл жылы да таза кирешени 46 миллиардқа жақын сомға жақын таза кирешени өкмөттүн атайын мыйзам чыкты өткөн жогорку кеңештен биз кече жакында кайта өкмөткө бердик бюджетке, ал өкмөт өзү чечет. Биз Национальный банк ага аралаша албайбыз. Бирок кечеги жогорку кеңеште талкууланган маалыматка караганда мамлекеттик ипотекалык компанияга жумшалып мамлекет тарабынан ипотекалык арзан үйлөр курулмакчы. Көпчүлүгү ошол жакка. Калганын мамлекет өзү чечет. Кайсы жакка кандай колдонот. Бунун баары бирок мамлекетибиз үчүн, мамлекетибиздин экономикасынын өнүгүшүнө колдонулат. 2024-жылы Улуттук банкка интернет шылуундарына онлайн алданып, эсебиндеги каражатын алдырдым деген 145 арыз даттануу келип түшкөн. Мунун негизинде башкы банк шылуундарга каршы күрөштү күчөтүп, коммерциялык банктардагы кредиттик келишим түзүлөр замат дароо берилген насыянын тартибин өзгөрткөн. Бул система эл аралык нормада колдонулгандыктан кабыл алынган чечим жыл соңунда эффективдүүлүгүн көрсөткөн. Мындан сырткары коммерциялык банктарга алдамчылыкка каршы системаны күчөтүү тапшырмалары берилип, халктын каржылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча атайын окутуулар өткөрүлөрүн, интернет шылуундарына алданып калбаш үчүн маалыматтар байма-бай таркатылары айтылды. Антифродовый система бул кымбат система. Бирок ошого карабастан биз талаптар коюп атабыз. Бардык банктар коюп бүт элек. Көпчүлүк банктар коюп, алдыңкынан да системалык банктар, чоң банктар баары коюлду. Биз ошол талаптарды биз коюп суранып атабыз алардан. Бир эле антифродовый система менен гана чечилип калбайт да. Бул мыйзамдагы жаңыртмаларды, периоддук охлаждение да башка түрлөрүн да колдонушубуз керек. Эң башкысы элдер туура маалымат алып, финансовый грамотность ошол жагына көңүл буруп, мошенниктерге чалса алданбаңыздар, жооп бербеңиздер. Национальный банк, Улуттук банк эч качан элдерге, кардарларга чалып кредит беребиз андай нелерди айтпайт. Ошол эле учурда коммерциялык банктар да чалбайт. Ошол бул комплекстик мындай иш алып барууда. Коммерциялык банктарга алдамчылыкка каршы системаны жылдын соңуна чейин орнотуу талабы көрүлөрүн кошумчалады. Ошондой эле санкция тобокелдиктерине кабылбоо үчүн Улуттук банк коммерциялык банктар менен биргеликте жума сайын жыйын өткөрүлүп турат. Төрага санкцияга кабылган Керемет банкка байланыштуу мамлекет башчысынын тапшырмасынын негизинде АКШга барып атайын жолугушууларды өткөрүп келген. Введение санкций в отношении Керемет банка. Керемет банкка санкция салынгандан кийин президенттин тапшырмасы менен мен Америкага барып, ал жактын каржы министринин өкүлү менен жолугуп талкууладык. Биз азыр мыйзамдын негизинде санкцияны алып салуунун аракетин көрүп жатабыз. Негизинен компания санкцияга кабылганда бардык маселелерди чечүү үчүн 30-45 күн берилет. Санкциялар 1-марттан тарта күчүнө кирет. Андыктан биз ага чейин санкцияларды алып салуу үчүн колдон келген аракеттердин баарын жасап жатабыз. Учурда Улуттук банк бул боюнча күн сайын сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын кошумчалады. Маалымат жыйындын жүрүшүндө Улуттук банк эсептик ченди 9% деңгээлде сактоо чечимин кабыл алганын, кийинки отурум ушул жылдын 28 апрелине белгиленгени маалымдалды. Акылай Маратова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ.